Вице-спикер Бакиров жашоого нааразы болгондорду Памирге жөнөтүү керек. Вице-спикер парламенттин жалпы жыйынында Мирлан Бакиров Кыргызстандагы жашоого нааразы болгондорду Памирге жөнөтүү керектигин билдирди. Муну менен алардын көз карашы өзгөрөт деп эсептейт. Бакиров 2012 жылдан тарта улуу жана кичи Памирдеги кыргыздарга экспедиция жасалып, алардын ата мекенине көчүрүлүп келиши, кыргыз эли кандай оор учур болбосун жардамга кол суна аларын көргөзгөнүнө токтолду. Ал жерде жашоонун ордугу тарых барактарында жазылган. 12 кылымдан бери байырлап 900 000 жыл жашап келгени айтылат. Азыр Кыргызстандагы реалдуу турмушка нааразы болгондорду Памирге бир жумага жолдомо берип жөнөтүш керек. Ошол жерде кандай оор турмушту баштан кечирип жатканын жон териси менен сезип келсе, мүмкүн жашоого көз карашы өзгөрөр, деди вице-спикер. Мындан сырткары ал Памирлик кыргыздарды алып келгенден кийин күрөөсү жок насыя берип, мал жандыгы менен камсыз кылуу программасын иштеп чыгып жардам берүүнү сунуштады. Өкмөт кутуруп кетти. Момбековдун ызааланып президентке кайрылды. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков өкмөттүн ишин сындап президентке кайрылды. Ал өкмөт мүчөлөрү жок жерден элдин кыжырына тийип жатканын белгилейт. Парламентарийдин ызаалануусуна вице-премьерлердин калпыз сөздөрү себеп болгон. Бир вице-премьер элеттеги элдин жашоосун эшектердин азайганы менен баалады. Дагы бири чек арадан чыдабай чыгып кеткен адамдарды чыккынчы деди. Өкмөттүн өкүлү мугалимдерди галстугуңар жок деп зекип жатат. Баткендеги адамдардын жашоосу галстук менен оңоло турган болсо, анда бюджеттен карап галстук сатып берели. Бул эмне деген дөпөрөстүк. Элдин кыжырына өзүлөрү тийип жатат. Башка эрмеги жокпу деп суроо салды Момбеков. Мындан сырткары ал соңку учурда башка мамлекеттердин өкмөтү отставкага кетип жатканын мисал келтирип, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Россиянын премьери отставкага кетти. Зеленский өз өкмөтүн көчкө тепти. Шавкат Мирзиёев да кетирди. Ал эми биздин өкмөт кутуруп кетти. Жеңиш Разаковду тынчы деген үчүн бир генералга кылмыш иши козголду. Ошол чындыкты жазган Чындык деген сайттын башчысы камакка алынды. Разаков элди чыккынчы деп жатат. Эл чыккынчы деген соттун чечими барбы? Элге эмне тийишет? Элден айланып кетпейби? Урматтуу Сооронбай Шарипович, эртең коопсуздук кеңешинде бул өкмөттүн тизгинин тартып коюңуз, деди депутат. Момбеков мындан сырткары салык кызматынын да ишин сынга алып, каражат тийиштүү көлөмдө чогулбаганын белгиледи. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы ааламды аңтарып жиберет деген 4 кооптулукту атады. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш башкы ассамблеяда сөз сүйлөп жатып, учурда дүйнөгө кооптулук жаратып жаткан 4 көрүнүш бар экендигин айтты. Бул туурасында РИА Новости жазды. Мен арабыздан 4 атчанды, алар 21 кылымдагы прогрессти кыйратып кетчү жана жаратылган мүмкүнчүлүктөрдү коркунучка кептеген 4 кооптулукту көрүп турам, деди Гутерреш. Анын айтымында биринчиси геостратегиянын болуп көрбөгөндөй чыңалып турушу. Башкы катчы бул чатактар адамдарга азап алып келерин, өзөктүк курал кооптулугу улам өскөнү байкалгандыгын айтты. Экинчиси климаттык каатчылык. Гутерреш дүйнөдө орточо температуранын улам өсүшү байкалып, миллиондогон жаныбарлар жоголуу коркунучуна кабылгандыгын баса белгилеген. Үчүнчү кооптулукту ал улам арбып бара жаткан глобалдуу деңгээлдеги ишенбөөчүлүк деп атаган. Дүйнөдө саясий мекемелерге болгон ишеним азайып, 3 кишинин экөө теңсиздик жайылган өлкөдө жашаарын, ааламдашуунун пайдасынан адамдар уламдан улам шек санап баштагандыгын жар салды. Акыркы жамандык башкы катчынын пикиринде санарып дүйнөнүн караңгы жактары. Гутерреш адамзат жаңы технологияларды кылмыш кылып, жек көрүүчүлүктү арбытып жана жалган маалымат таратыш үчүн жана адамдарды аеосуз иштетүүгө колдонуп жатат, деди. Алтынбек Сулаймановдун акылы кандай экен? Алдыдагы шайлоодо добуш сатып алууну кантип токтотсо болот деген суроого Бирбол партиясынын лидери депутат Алтынбек Сулаймановдун жообу күтүүсүз болду. Бул тууралуу депутат парламентаризм сабактары берүүсүндө интервью берип жатып, добушту 1000 сомго эмес, жок дегенде кымбатыраак 10-20 миңге сатыш керек. Бул 10 эсе кымбатыраак болуп, 300 миңдик мандат автоматтык түрдө $3 миллион айланат. Ошентип олигархтарды жазалайт. $3 миллион мандат сатып алыш утушталып келбейт. Ошондо акылдуу билимдүүлөр келет, деди Сулайманов.
Орусияда 3 кыргызстандык жол кырсыгынан каза тапты. Орусияда жол кырсыгынан каза болгон 3 кыргызстандыктын аты жөнү аныкталды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, каргашалуу окуя 22 январдын кечинде Челябинск-Троицк федералдык авто жолунун 117-чакырымында болгон. Маркумдардын сөөгү Челябинск шаарындагы өлүкканада, биринин туугандары ошол жерде калгандарын жакындарын издөө иши жүрүп жатат. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда 2019-жылы чет жактан 319 кыргыз жаранынын сөөгү келген. Жүк 200 көбүнчө Орусиядан, Казакстандан, Өзбекстандан, Туркиядан, Индиядан келген. Мирзахметов өкмөттүн Жалал Абадтагы өкүлү болуп тайындалды. Экс-министр Нурболот Мирзахметов өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү болуп тайындалганын өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев кол койду. Эскерте кетсек, өкмөттүн Жалал Абадтагы мурунку өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев аталган кызматты 2016-жылдын октябрь айынан бери аркалап келген. Ал эми Мирзахметов өзгөчө кырдаалдар министрлигин жетектөөчү. Жээнбеков Россияга барууну пландап жатат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Россияга барууну пландап жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын Россия Федерациясындагы элчилигинен билдиришти. 22 январь күнү Кыргызстандын элчиси Аликбек Жекшенкулов Россиянын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденко менен жолуккан. Алар Жээнбековдун Россияга боло турчу сапары жана чоң театрдагы кайчылаш жылдын ачылыш аземи тууралуу баарлашкан. Жекшенкулов Руденкодон Россияда кыргызстандыктарга миграциялык амнистия киргизүүнү суранган. Алар ошондой эле кезектеги кыргыз-орус өкмөттөрү аралык соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташуу, Екатеринбургдагы аймактар аралык конференция, Камбарата 1 ГЭСи менен Жогорку Нарын Каскад ГЭСтери боюнча долбоорлорду жандандыруу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашкан. Чек ара кызматы. Талгат Аланов 300 рет Кыргызстандан сыртка чыккан. Мамлекеттик чек ара кызматы подполковник Талгат Алановдун 2005 жылдан бери жетекчиликтин уруксатын албастан 300 рет Кыргызстандан сыртка чыкканын билдирди. Мекеменин басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын Азаттыкка берген маалыматына караганда, офицер Талгат Алановдун үстүнөн топтолгон материал аскер прокуратурасына берилди. Анда подполковник Талгат Алановдун кайсы убакта чек арадан өткөнү жана кайсы өлкөлөргө барганы көрсөтүлгөн. Подполковник Талгат Алановдун 2005 жылдан бери жетекчиликтин уруксатын албастан мыйзамсыз 300 рет Кыргызстандын чек арасынан сыртка чыкканы аныкталды. Ал кошуна Казакстанга эмес, Кытайга жана Бириккен Араб Эмираттарына да барган. Бул факт боюнча материал учурда Алановдун ишин иликтеп жаткан аскер прокуратурасына берилди, деди мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева. Ал эми мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын улук офицери Талгат Аланов мекеменин маалыматын четке кагып, айтылган факты боюнча сотто жактоочу аркылуу жооп берерин билдирди. Маалымат болгондой, мамлекеттик чек ара кызматы мени сотко берген. Бүт маалыматтарга мен сотто жактоочу аркылуу жооп берем. Мен сотто сүйлөшөм, жактоочум жооп берет, деди Талгат Аланов. 2019 жылдын 27 ноябрында мамлекеттик чек ара кызматынын офицери Талгат Аланов журналисттерге өз иштеген мекемедеги мыйзамсыз иштер тууралуу маалымдаган. Анда Аланов достук чек ара көзөмөл өткөрмө бекетиндеги акча топтоо фактыларын мисал келтирген. Ал ошондой эле мамлекеттик чек ара кызматынын башында тургандар кошуна мамлекеттер менен чектеш аймактардагы көзөмөл өткөрмө бекеттеринде иштеген кызматкерлерден үлүш алып турарын, түзүмдүн ичинде жазылбаган мыйзамдар бар экенин айтып, кызмат орундары акчага сатыларын да айткан. Тышкы иштер министрлиги Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча өз пикирин билдирди. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Кыргыз-Тажик чек арасындагы маселе боюнча өз пикирин билдирди. Анын айтымында Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы делимитация жана демаркация маселеси кече күнү пайда болгон маселе эмес. Ал 90-жылдардан бери келе жаткан маселе. Бул маселе өлкө башчысынын жана өкмөттүн көзөмөлүндө. Эки өлкөнүн делегациясы вице-премьер-министрлер деңгээлинде чек арада жолугушуу өткөрүшкөн. Бүгүн тажикстандык делегация Бишкекке келип сүйлөшүүлөр өтүп жатат, деди ал. Тышкы саясий ведомствонун башчысы билдиргендей, чек арага байланыштуу эки өлкө ортосундагы сүйлөшүүлөр ар дайым негизги конкреттүү түрдө жүргүзүлүп келет. Тараптар жергиликтүү калктын оюн эске алуу менен жер алмашуу маселесин талкуулап жатышат, деп кошумчалады ал. Айдарбеков 2019 жылы болгон уникалдуу окуяны баса белгилеп кетти. Анда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон чек арадан жолугушуп, кийин жолугушуулар Исфара жана Чолпон Атада уланган.
Чуулгандуу бажа гейттин автору Рысалиев майлуу кызматка бардыбы? Кытайлар утуп алган коопсуз шаар долбооруна айтылуу Иманкадыр Рысалиев пиар башкармалыгына барганы, айлыгы $5000 экени распы? Туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок дечү эле. Эске салсак, Иманкадыр Рысалиев менен Мухамбеткалый Абылгазиев бажа гейт окуясынан кийин коомчулукта жек көрүнүшүп, экөөнүн ортосу суугандай болуп калган. Дос айрылат, сөөк кайрылат дегендей бир тууган бажалар акыры бирин-бири кыялган эмес окшойт. Чуулгандан соң КТ Мобайлдын куржала калган Рысалиев премьер-министр Абылгазиевди көрүнгөн жерде жамандап, атургай редакцияларга компромат материалдарды көтөрүп барып жүргөнү жалганбы? Ошентип коркутуп атып береги майлуу кызматты илип алдыбы? Эми көрүнө болбосо да көмүскө жегенге түшкөнбү? Айтор суроолор көп. Баса Иманкадыр Рысалиев журналисттерге акча карыз экенин угуп эле жүрөбүз, анык,пы? Анан кантип коопсуз шаар долбоорун пиар кылат? Айла жок, бирок айла уyu деп Арва Кейжи жазды. Депутат: онкология жана гепатит дартына чалдыккандардын саны көбөйүүдө. Депутат Табалды Тиллаев акыркы мезгилде онкология жана гепатит дартына чалдыккандардын саны көбөйүп жатканын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 23 январда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Аялдар менен балдардын арасында мындай дартка чалдыккандар көп. Эгерде биз азыртан оорунун алдын алуу чараларын колго албасак, анда миллиарддаган каражаттан кол жуйбуз. Мамлекетибиз менен калкыбыздын коопсуздугуна залакасы тиет. Өкмөт бул багытта чараларды көрүүгө тийиш. Жогорку кеңеш өзүнчө эле ооруканага айланып калды. Жардам сурап кайрылгандар өтө көп. Мындай оор дартка чалдыккандарга чет өлкөлөрдө операция жасалат. Дарыланууга баарынын эле мүмкүнчүлүгү жок. Ошондон улам алар кыйналат, туугандарына да кыйын. Монголияда мамлекет калктын саламаттыгына акысыз изилдөө жүргүзүп, алдын алуу чараларын көрөт экен. Биз дагы алардын тажрыйбасына кайрылышыбыз керек, дейт Тиллаев.